Урматтуу мугалимдер, жалпы жамаат жана ошондой эле Санарип академиясынын катышуучулары мына Фрикам программасы боюнча тартылып жатат. Ногу жердеги ушу Санарип академиясынан үйрөнгөн программаларым, мынакей мой тест бар, QR код бар, слайд жасалгандар бар, дагы ошондой эле видеоскрайп бар, Canva бар. Жана ошондой эле ушу жерден мен интернеттен слайдтарды жүктөп алып, Save from программасы аркылуу, мынакей бул жерде бардыгын көрсөңүздөр болот. Слайдтарды жүктөп, сохранить этип алып, мен физика сабагымда жана ошондой эле тарбиялык сабактарда колдонуп келе жатам. Мунун бирөөсүн сиздерге көрсөтүп берейин. Жүктөп алган слайд боюнча жасалган. Азыр бул жерде жок, башкасын көрөлү. Мына ушул жердеги эле слайд жасасаңыздар, жүктөп алгандан кийин мына жерге разрешит редактирование дейсиздер. Анан биз слайд жасаганга уруксат берет. Мен өзүм түзгөн слайд, мынакей суу сыйлаган зорболор деген темада тарбиялык сабагымда колдонгом. Бул боюнча мынакей бул жерде темасы суу сыйлаган зорболор. Ошондой эле Canva программасынан үйрөнгөн аракеттеримди дагы бул тарбиялык сабагымда колдонуп келгем. Бул жерде биз суунун шарылдаган үнүн угушсак болот. Кийинки слайдта мынакей суунун бөлүнүшү, мөңгүдөн келген суулар, булактар түрлөрүн көрсөтүп кетсек болот экен бул жерде. Ошондой эле суунун бөлүнүшү боюнча, суунун 3 абалда кездешиши боюнча да маалымат берсек болот. Суунун кандай абалда экенин көрсөтүү үчүн биз 3 тажрыйба койгон бул жерге. 3 тажрыйбаны дагы биз көрсөтүп берсек болот. Жана жыйынтыгында биз суунун пайдасы боюнча интернет булактарынан Save from программасы аркылуу жүктөп алып, мына бул боюнча дагы биз берсек болот. Дени сак болуш үчүн сууну кайсы убакта ич керек? Акыркы убакта көпчүлүк сууну көп өлчөмдө ичүү керек деген пикирде. Бирок ар бир дарыгер күнүнө 2 литр сууну ичүү жетиштүү экенин айтат. Ал эми ашыкча суу адамдын бөйрөгүнө күч келтирет экен. Суу ичкен кезде эң маанилүүсү анын өлчөмү эмес, иче турган убакыты. Ойгонгондон кийин дароо 2 стакан суу ичсеңиз, ички организмдин бардыгынын жумушун жакшыртууга жардам берет. Ошондой эле бул слайдты биз убактысына коюп койсок дагы өзү бизге мугалимдин жардамысыз эле көрсөтүп берет. Мына ар кандай анимация кылып жасап алсак болот экен. Жалпы баарыңыздарга бул жаңы берилген программаны сунуш кылам. Баарыбызга жеңил жана сабактарыбызда колдонсок болот.